ягода боюнча Кыргызстан алдыга кеткен да. Аны ушу таң алама кыргыздар. Ат боюнча, кой боюнча ягода боюнча алдыга кеткен болсо өтө сонун да. Мисалы, азыр казактар кыргыздардан ат алыш керек дейт да. Биз өзүбүздүн эл аз болсо дагы, бирок негедир жакшы аттарды тарбиялап, жана улактын аттарын жакшы. Негедир алардыкынан биздин аттар үстүлүк кылат. Айбек дагы бизге окшоп блогер. 50 000 подписчигим бар дедимби демеде. TikTok'та. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз коргобосок, тазалыгын сактабасак, анан башка чет элден келген элдерге кыйын болуп коебуз да негизи. Могулар отуруп кеткен жерлерин баарын тегене кир таштап кетет депчи. Биздики отуруп кеткен эмес, мондай талаага чейин карачы. Талаң бөтөлкө. Жантан бери сууну ачкан жерден бери мондай бөтөлкө терип атып жүрөчү. Карачы, мына. Жүрөбүз анан ушинтип сугарып. Сонун кен конюшня. Салкын го? Бияк жайкысын салкын. Кондёр барбы? Жок. Болгон. Бул деле бетон. Бирге бир мелдеште дагы утуп жүргөн. Ормонхандын 200 жылдыгы, канча машинанын ээси, казак менен кыргыздын көптөгөн байгелерин утуп жүргөн жер го да. Космос. Мен эмнеге ыраазы болуп атам? Алып келип берди, өстүрдүм. Бышкандан кийин анан сен биздин өзүбүздүн базардагы баа, мындай чекене саткан баага караганда, сен дүң алган бааң базардагы баадан да кымбат. Жогору болуп калат. TikTok'тон Айбек мырза деп карасаңар, TikTok каналы бар, ошол жактан кирип, эгер кочкор керек болсо кайрылсаңар болот экен. Мына кочкорлор сатылат экен. Биздин катталуучуларга немеси кызык болот да. Баасы канча болду экен? Баалары молардыкы 55 000 сомдор да. Эмне госслужба иштейби? Госслужбада негизи бир күн иштегем. Негизи өзүмдүн кесибим боюнча бир эле күн иштегем. Меники эмес. Туура келбеди. Туура келбейт экен. Жакшы, бирок көктөп. Могу гүлдөрүн уже кое берсе деле болот, себеби дегенде. Могу столдору деле уже жоон эле экен мына. Жакшы эле берет. Муну деген могу естественный 4 жалбырак болгондо 3-4 жалбырак чыгып атпайбы? Ооба. Ошондон кийин уже күндү Кое берсе болот уже. Биринчи гүлдөрүн үстүңөр да. Биринчи гүлдөрүн үздүм монтура. Анан могу өзөктүчү бул аябай баткай берет экен, Буруттучу. Салам алейкум туугандар, дыйкандар, биздин катталуучулар. Биз бүгүн көлдөбүз. Акыркы күндөрү биз каналыбыз көп ролик тарта албай, убактыбыз болбой, ушул экспорт боюнча жүрүп көп убактыбыз болбоду, убакыт өтө тар болду. Ошон үчүн азыр роликтерди тартып, ушул каналыбызды кичине жандандырып коелу деген ниетте бүгүн көлгө келдик. Көлдө азыркы учурдагы министр Жаныбеков Аскарбек Сапарбековичтин Рейна Кенч дыйкан чарбасына келдик. Дыйкан чарбаны башкарып аткан азыркы учурдагы анын баласы Айбек. Айбек экөөбүз чогуу окуганбыз. Анын кесиби да ветврач, меники дагы ветврач. Экөөбүз тең мал доктурбуз. Анан ошол Айбек дагы клубник өстүрүп аткан экен, малина өстүрүп аткан экен. Малдар боюнча толук эле ошол Рейна Кенч хозяйствосу кандай куралган, тарыхы, азыркы учурда кылып аткан иштери боюнча маалымат берейин деп келдик. Анан Айбекке азыр суроо берип атам. Ушул Ак Суу районунун Тепке айылында экен бул дыйкан чарба. Ушундай түптө Ак Сууда сонун кара топурак жер болсо дагы, бул ушундай азаптуу жерде тандашып алыптыр. Мына карасаңар, күнгөй бет эч нерсе өспөй турган жерге ушундай жашылдандырып, сонун кылып, агротуризм, мал багып, ушул жакта дыйканчылык кылып атканын ушунчалык көрсөң көзүң тоет. Чынында ушул жерде көп мээнет жатканына ишенесиң. Мынакей туугандар, карагыла. Сонун кылып бул жакта бактарды өстүргөн. Биздин каналга катталып, комментарий жазгыла. Анан ушул роликти аягына чейин көргүлө. Толук маалымат аласыңар.
кызыктуу. Бизде да ушундай чоң дыйкан чарбалар түзүлсүн, кооперативдер түзүлсүн. Ушул биргеликте чет мамлекетке экспортко чыгайлы. Бул бала мал эле эмес, азыр бул дагы жөн келген жокпуз. Клубника, малинага кызыгып аткан учуру, ошон үчүн келдик. Ошол бизде элдин баарысы эле ойлойт, министрдин баласы десе эле. Бул экөөбүз чогуу окуганбыз, ветеринарный агрардык университетинде, ветеринарный факультетте чогуу окуганбыз. Бул менден 1 жыл мурун бүткөн, мен кийин бүткөм. Экөөбүздүн тең кесибибиз ветврач, бирок мына кесипке жолобой, бүт айыл чарба менен жүрөбүз. Иштер кандай? Кудайга шүгүр. Бектемир. Кош келипсиңер. Рахмат. Биздин Рейна Кенч чарбасына. Рейна Кенч кичине ушул биздин катталуучуларга ушул Рейна Кенч качан түзүлгөн, канча жыл болду? Бизде чынын айтканда буга окшогон чоң дыйкан чарбалар аз. Кандай болуп түзүлүп калган? Анан өзүң эмне себептен кесип менен иштебей ушул дыйкан чарба менен жүрөсүң дегенде. Негизи бул чарба Союз тарагандан кийин негизи биздин бул Тепке айылынан 4,5 чакырымда жайгашкан да. Бул жер атабыз ошол кезде башкы агроном болуп, ошол Тепке айылындагы чарбада иштечү эле да. Анан кийин Союз тарап кеткенден кийин баардыгы тең өзүнүн баягы энчисине, өзүнүн үлүшүнө ошо айылдын тегерегинде комплекстерден алып, ошондой таратылып, анан айылдан бул жер алыс болуп калгандыктан ошол башында, ошол совхоздун башында турган адистерге ушул жерде кой бааздары, жылкы баазы бар эле да. Анан ошол жер бизге да үлүшкө тийген. Бир канча адамдарга тийген. Анан өзүм ал кезде 8ге толгон убакыт болчу. Жашым 8де болчу. Анан ошол жакшы эсимде да, жазында ушул жерге көчүп келгенбиз. Ал кезде келсек кой сарай бар. 95-жылы болот да бул, ошондо 1995-жылы жаңы каникулга чыккан кез. Анан ошентип бааз, бизде бааз бар, жүрүлө баазга барабыз деп, ошондо бир 30тай кой бар болчу. 30тай кой менен, ат араба менен биринчи жылы ошо кошуна 2 кошунабыз бар болчу, бирөө зоотехник, анан дагы бир ошол адиси да, айылдагы совхоздо иштеген. Ошолор менен көчүп келгенбиз. Үй жок. Анда Союз куруп келатып, бүтүп калган, токтоп калган мезгили да. Курулуп бүткөн үй жок. Анан биринчи жылы ошо боз үй тигип, мен ошол 30 койду карап биякта жайладык да. Анан апам ал кезде мугалим болчу. Атам биякта жумуш токтогондон кийин райондук суу башкармалыгына кеткен. Апабыз болсо орус тилден сабак берчү айылда. 12 жыл сабак берип, анан апам ошол жыл мен менен чогуу биякта мага каралажайын деп бияка көчүп келгенбиз. Суу жок. 6 жыл суу жок болду да бул сарайдачы негизи. Силер азыркы көрүп аткан бул жашылдандырылган бүт бак дарактардын бир бак өспөгөн жер эле. Анан ылдый жакта Жыргалаң деген чоң суу бар, ушу биздин Искөлгө негизги сууда куйганчы. Ошону азыр бир аздан кийин да көрсөтөбүз. Ошол жерде булак бар, ошо булактан бир 3 литровый бетондор бар эле, ошолор менен үйгө суу ташып келет эле. Ылдый ал, мындан бир 500 метр алыстыкта да, ылдыйда жайгашкан. Жылдар ошентип өттү да. Анан 6 жылдан кийин атабыз ушул жерден суу 67 метрден суу чыкты. 67 метрден суу чыккан күндөн баштап ушул жерге апабыз менен атабыз жылына бир 200-300 түп көчөт отургузат. Жылда мына бүгүнкү күнгө чейин ар бир жазда ушул апам менен атам 200-300 түп бак отургузат да. Анан биякта 95-жылдан бери мына быйыл 28-жылга кетти да. Ал кезде мен 8де болсом, азыр 36да болуп атабызбы? 36дабыз. 28 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Анан бала кез жалаң эле мал чарбачылыгы менен өттү. Кой ошол кезде койдон баштаганбыз. Ал кезде куйрукту кара кой деп койчу да. Негизи кыргыздын кара кой деп койчу. Ал кезде мындай деле асыл тукум бир атайын эмеси жок болчу. Меронос эмес беле? Меринос дагы эмес, гисар дейин десең гисар дагы эмес, бир ортодо бир аз куйруктуу эле бир кара койлор болчу да. Местный сыяктуубу? Аргындашылганча. Илгерки болуп калган да, бизде кара кой деп койчу эле го биздин бала кезде. Анан жылдар кантип башталды биякта негизи чарбачылыктын эң башкы киреше алып келген тармагы бул апам
жайында мен менен болуп анан ошол кезде атам бир 500дөй жөжө алып келип берген да, кичинекей жөжөлөрдү. Анан апам ошол жөжөлөрдү багып, анан окуу мезгили башталып калганда ал жөжөлөр тоок болуп чоңойду да. Тоок болуп чоңоюп, алар жумуртка түйү баштады. Анан биякта келип алгансың, жайгашып алгансың. Анан атам бай сабакты сен сабак бербейли андан көрө ушул жерди бир өздөштүрөлү деп анан биякта жайгашып калдык да. 5 күн апам жумуртка чогултат. Анан 6-чы күнү атам жумуштан келет, ал кезде Ак Суу районунда ошол жакта жатып иштечү, анда чоң атам үйүндө. Анан дем алыш күнү келгенде баягы жөжөлөрдүн, тооктордун жумурткасы чогулуп калат дагы эле, анан караколго барышат. Караколго барып дүң сатат, жем алып келет. Анан дагы бир нерсе лайыктайт. Анан бир айынабы же канчада бир чогулуп калган тыйынга. Ал кезде караколдо орус улутунда адамдар көп болчу да, алар асыл тукум баягы жакшы сүт багытында уйларды кармачу. Ошол кездеги торпоктордон алып келет. Бирден экиден алып келет дагы эле, анан аларды багабыз. Ошентип анан уй дагы ошентип куралган башында негизи. Өзү Рейна Кенчтин тоок фермасы дагы бар беле? Буга чейин ошо жөжөлөрдөн башталган, кийин жакшы аны өздөштүрүп алгандан кийин эле бир 12,5 миң тоокко чейин багып көрдүк биякта. Ортодон эми кайсыл жагында, мисалы үчүн айыл чарба багытында кайсыл жагында көбүрөөк киреше болсо, ошол жагын мындай көбүрөөк басым кылып эме кыласың да, иш кыласың да. Жөжөдөн, тооктон ошол 12,5 миң тоок бактык да биякта. 12,5 миңге чейин жеткирдиңер. Азыр Рейна Кенчтин канча багыты бар мал чарбачылыгы боюнча? Негизи Рейна Кенчте бүгүнкү күндө талаачылыгы бар. Андан кийин багбанчылыгы бар. Үчүнчү бул ушул мал чарбачылыгы бар. Ошо малдардан кайсынысы уй, кой, жылкы? Же баарысына бирдей басым жасалганбы, же өзүнчө бирөөнө басым көбүрөкпү? Жок, азыр 3 түрүндө негизги эле иш алып барылат да. Бирөө болсо жана эт багытында Абердин Ангус, ошо Кыргызстанда эң биринчилерден болуп, атабыз 2013-жылы ушул өзү проект иштеп чыгып, баардыгын тең эсебин кылып, анан Кыргызстанга ошо эт багытында асыл тукум Абердин Ангустарды USAID программасынын негизинде макулдашып, ошол жерден Кыргызстанга 236 баш негизи USAID каржылап берип, ошону алып келген да. Ошонун 100 башын биздин чарба алган. Ал болсо негизги максаты ошол өндүрүп, ошолдон түшкөн төлдү ошол регионго жайылтуу да максаты. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр бир 2000ден ашыгыраак баш биз эме кылдык да. Тарады. Тарады Кыргызстан боюнча. Могу күнгөйбөт анан кийин кумдак жер окшойт а? Ушу кантип жашылдандыруу? Могу негизи таштагырактагы дагы, кумдагырактагы да могул жерчи. Күнгөйбөт экен да? Күнгөйбөт бүт эле ушундай экен, асты кум, таш ысык келет да, аябайчы. Анан бул азыркы биз көрүп аткан жерлер тетиги беттерде эле болгон жер болчу да негизичи, бүт элечи. Болгону Союздан калган сарай бар. Үйү, дубалдары турган, бүтпөй калган. Анан эми мисалы Абекбай ошол жанагы ошондой нерсени, ушундай гүлдөткөндү дагы адамдар башкача түшүнөт да. Мындай менин дагы атам ветеринарный департаменти генеральный директору чейин болду да. Анан айылда кормовой цех ушундай жерлерди дагы анан жанагы талап кетебиз, кирпичтерин бөлүп кетебиз дегенде коюлат, алып калып ошонун акчасын берип ошону сактап калган да. Анан кийин ошол жерде ушундай эч нерсе жок жерди гүлдөтсө дагы адамдар башкача көз карашта карайт экен да. Эми ал бизде Кыргызда өзгөчө негизи эле генетикалык көрүнүшкө деп ойлойм да. Бир нерсени Тилинде бар да булчу. Ал сөзсүз болот экен. Муну башыбыздан өтө көп өткөздүк да, Бектемир. Анткени жеке эле биздин үй бүлө эмес, мисалы үчүн сенин үй бүлөң эмес. Азыр шаарда деле биздин тең туштар арасында деле бирөө мындай жакшы бир иш кылып келатса, сөзсүз аны деле сынап көрүп экенсиң. Жокта каты кетип баратат деп. Ошол эле сөзүң эле болду бул. Ага жармаштырып койдуң да. Болбосо кубанышың керек да негизи. Могу тең тушум сонун болуп келатат. Ушул жакшы билип кубанып койсоң болот нерсе да негизичи. Бизде ал нерсе жок.
Анткени баягы Кыргыздардын өзүнүн генинде бар ушул нерсе. анткени ошол экен да, мурун деле уру болуп жайгашкан кезде деле баягы бир уру катуу чыгып келатса, жанына кошуналар көрө албастык менен эле 2-3 уру кошулуп келип эле тигини жайлап кеткен да. Талкалап кеткен, мүлктөрүн бүт жулуп кеткен да. Ал нерсе боло берет экен негизичи. Кечегине неменди айтып атпайбы, атамды айтып атпайбы неме депчи. Кыргыз деген бул тиги кокту менен бул кок деле согушуп илгеричи. Ошонусу бар да. Бири-бирин чабып эле ушундай эле немете берген дейт да. Анан бияктагы курулуштардын баардыгы тең эле баягы үлүшкө таратканда элдер бирөө бир склад тийип калган, бир 4-5 кишигечи. Анан бирөөнө дагы бир картошка хранилища тийип калган, бирөөнө бир навес тийип калган, бирөөнө бир сарай тийип калган. Бирок союздун анын баардыгы тең жана керамобетон менен же болбосо жөнөкөй эле бир бетон менен курулган, бүт баары теңчи, куюлган да, баягы бири-бирине конструкция кылып элечи. Анан ошону атабыз ар бир саткан адамдардан анан четинен тияктан бияктан сатып алып кое берген да. Мунун баардыгы моякта курулуштун баардыгы тең. Бир 90% бүт баардыгы тең бетондон сатып алып койгон. Анан кийин акындык менен бияктан кран менен демонтаж кылып, анан бияка алып келип монтаж кылып кое берген да. Мисалы үчүн могу сарайда бүт эле бетон. Үй дагы бетон. Мен азыркы жашаган үйүм дагы бетон. Алып келип эле койбу? Биякта кой сарай бар. Алып келип эле бияктан монтаж кылып кое берген да. Коюп эле, варит этип эле бири-биринечи. Эми ушундай сарайды бизде айылда ушуга окшогон сарайларда сактап калгандар аз болгон. Бүт талкалап бөлүп кеткен. Бул жерде мына бектен моул сарай, үстүн дагы жасап койгонбуз. Бул болсо негизи үйрөн сакталчу сарай болчу да. Мына морекил. Бул узун болчу. Бир топ эле узун. Бул кой сарай болчу да. Тиги бактарга чейин. Анан мен муну жылда акындык менен алып келет да. Эмнеге дегенде бул эскиди, чарчады. Бетон дагы бир аз эңкейип калды, бул кооптуу болуп калды. Анан муну акындык менен алып келет да. Муну эмнеге алып атканымды дагы мен азыр силерге себебин айтып берем. Ага чейин биякта биздин кочкор короо бар. Бул кочкор короодо жанакы силерге айтып аткан эле мына арашан кочкорлору. Арашандарлы ма? Бул арашан козулар. Бул былтыркылардан, жайкыларынан өткөндө эле могул коронун баары тең негизи кочкор болот да. Булардын көбүн сатып жибердим, уже болду. Тукумга кеткен тукумга кетет, этке кеткен этке кетет. Анткени баардыгы эле тукумдук кочкор боло бербейт. Баягы мисалы үчүн 400 коюң болсо, андан бир 200 кочкор түшсө, ошонун бир 50-60 тукумга сатылат, калгандары этке кетет. Анан болбосо бизде өзүдө негизи бир 110дой элитный туар кой бар. Алардан ошо түшкөн бир 50-60 кочкорлукка сатабыз, козу кезин сатабыз, ургаччыларын ургачы кылып сатабыз. Үрөн калбаган. Анан булар мисалы үчүн азыр уруктук кочкорлор. Булар кичиелик. Булар немеге чыкпайбы? Жайыткабы? Жок, жайытка чыкпайт. Ушул жерде турат. Булар болду, азыр тиги сентябрга чейин усактап турат. Сентябрда булар куутка жарап калат. Ошол кезде биздин карларлар келип алып кете берет. Түштүккө чейин кете берет. Булар сатасыңарбы же кайда? Булар сатылат күздө. Булар күздө сатылат. Анан моякта дагы уже баягы чоңоюп биз өзгө кошуп бүткөн кочкорлор дагы бар. Мындай болуп карасаң, бойлору 1 метр болгон кочкорлор бар. Тигиндей болуп. Негизги өзүбүздүн бияк чарбага койгон кочкорлорубуз Ак Сууда агамдыкында, анан Адилет деген инимдикинде. Себеби бул көргөзмө болот да бизде күздөчү. Анан жана көргөзмөлөргө да чыгып атпайлыкпы? Ар бир кочкорго күнүнө 4 мал, 5 мал өзгөчө тойтуп бересиң да. Мисалы үчүн бир малкысында бир аз жүгөрүсүн бересиң, бир малкысында буудайын өндүрүп бересиң, бир малкысында даяр жанагындай микро-макро элементтери бар, витамини бар тойтуп бересиң да. Ушинтип бөлүп бересиң, анан аганы өзгөчө көңүл керек экен да. Анан ошол жакта тиги 9 кочкорум бар. Негизи көргөзмөгө анан өзүгө бияк уруктук колдонгондор. Алар болсо Ак Сууда. Анан биякта жалгыз гана саттык, анткени кээде мен жок болуп калганда кардарлар келет да, анан өзүңдөн баягы өндүргүч кочкорлоруң турганда могуну сатчы эле дей берет экен. Кээде аны сатып сен жоксуң да, анан могуну сат эле дей берет. Анын малчың өзүнө чалчы дейт, ал ашыкча эле мага суроолорду бере берет, кызатып коет экен да. Ошон үчүн бияктагы бөлүп койдуңар. Биякта вообще кочкор жок кое турган. Болгону бүт саттык. Анан тим эле азыр жай.
Биякта койлор дагы жок. Жайлоого кетти. Малдын баардыгы тең баягы тоодо да. А ошол көрсөтөйүн деп атканым ушу сарай. Кочкорлор жайылып ушул жерде туруш керекпи? Кой менен кошуп жайылбайбы? Уруктук жок. Ал кой менен жайылганда мисалы үчүн бир корого жайкысын баягы жылы бою эле тууй берсин деген королор болсо алар кошо берет. А жазгы туутка күзүнө эле кошосуң да кочкорду. Жазгы туутка ошон үчүн буларды биз күзүнө сатабыз деп атканыбыз элдин көбү эле жайкысын кочкор баккысы келбейт да. Анан күзгө таман эле алып эле койго кошуп эле анан кайта сатып ийгендер болот, же болбосо дагы бир жыл кармай тургандар болот да. Ошон үчүн булар дагы жашыраак да. Күзгө мисалы үчүн сентябрда булар 120 килограмм, 130 килограммга чейин тирүү салмагы барып калат бул козулардынчы. Булар куутка жарап калат. Булар дагы ошондо куутка жарап калат да. Мисалы үчүн бул кызылдары болсо могу каралары. Каралары көбүнчө түштүктүн элине кара өңдөгүлөр көбүрөөк кызыгат да. Кызыгат, Ошол себептен карасын да кызылын дагы биз өндүрө беребиз. Чоң чарбада өңүнөн дагы эмеси бар да. Туугандар, могу TikToктон Айбек мырза деп карасаңар, TikTok каналы бар, ошол жактан кирип, эгер кочкор керек болсо кайрылсаңар болот экен. Мына кочкорлор сатылат экен. Могу жакта дагы турат кочкорлор. Булар Ар жакта дагы баягы бул мисалы үчүн могу козулар да ушулардан жылда баягы өткөн өтүп өтпөгөнү калып калат эмеспи? Ошолордон калып калгандар. Булар 4 тиштер. 4 тиш. Булардан ошолордон калып калгандары. Биздин катталуучуларга немеси кызык болуп атат да? Баасы канча болду экен? Баалары могулардыкы 55 миң сомдон могу калгандар. 55 миң сом. 4 тиштер 55 миң сомдон. Буларда мындай да 140 кочкор кирген, булардын жашташтарычы, козу кезинде ушул корогочу. Анан баягы эң улам эле жакшы сатыла берет, анан аягындагы калган могу 6 баш. 6 баш. Ооба. Могу ар жакта козулардан болсо, ар жакта канча калды? Бир 35 калды го дейм. 30 калды да, 30 калды. Ага чейинки киргендердин баардыгын тең кочкорго саткандарын кочкорго саттык, анан этке дагы дүң сатып жибердик да өткөндөчү. Курман айттын астында. 55 миң сом экен. Ну, жакшы эле экен муну. Этке ошо бир 42-43 миң сомдун тегерегинде этке чыгат да. Биякта дагы өзүнчө бөлүнүп турат. Биякта дагы баягы кочкорду кошкондо дагы өзүң күнү менен кошосуң да. Биринчи бул кочкорду мынча күн, тиги кочкорду мынча күн депчи. Ошондон анан баягы даана билгендериң болот да. Биринчи 2 жуманын козуларын билесиң. Атасы могу мончасына чейин могу кочкор кошулган. Биринчи туугандар ошолор. Көрсөтөсүң да. Мына могу точно ошонуку депчи. Андан кийинкилерине жалпы кочкорду кошуп ийгенден аяктан кепилдик бере албайсың. Ошондой да. Анан азыр аркы болсо ошол тубар койлордун сарайы. Ортосун бетондоп салайын деп атам, анткени оор сыркоодон дагы анан баягы тезекти чаап берип кол мененчи. Кыйынчылыкка учуратат да негизичи. Анан могу бетондоп салайын деп атканым техника кирип эле сүрүп салгандай кылчы. Азыр тезекти деле эч ким жакпай калбады. Кудайга шүгүр азыр көмүр дагы бир кичине заманбап жылыткычтар менен колдонуп атпайбы. Жылкы каякта жылкы? Жылкы өйдө жокто. Сонун кочкорлор бар экен. Бул бизден катталуучулар жанын койбойт эми. Бул кой менен ооруган адамдар өзү биз ягода менен ооругандай эле больной болуп калат экен да. Кубалашып. Мисалы үчүн мындай экен, ат менен ооруп жүргөн кезде мен выставка дейм, аукциондорго баргандачы, эгер бир тай же кунаны жагып калдыбы, ошону ооручумун да, алмайынчачы. Алыш керек деп элечи. Анан кой менен ооруйсуң, кочкор жагып калса, болду, ошол кочкорду алмайынча ооруй бересиң да. Ай, алыш керек ушуну. Ошону эстей берет. Мен коромдо болуш керек деп элечи. Ошону эстей бересиң. Ар бир эле адам ошондой болуш керек, баягы жактырып калган нерсесине жетмейинче кыялданып жүрө берет да. Анан ошого дагы аракет кылат да, алыш үчүнчү. Спорт тармагында жорго өндүрөбүз да. Жорголордон эми биз экөөбүз мамиле кылып жүрөбүз. Жорголордон көп эле аттарың чыгып жүрдү да. Азыр деле ошо менен алектенесиңби же токтоп калдыбы деп? Жок, ортодон бир 2-3 жыл чынында мен өзүмдүн жеке ал кезде баягы окууну бүтүп келген кезде өтө катуу басым жасап, өзүм да күн түн дебей аралашып, баягы кызыгуу аябай катуу болчу да.
Азыр болсо бул чоң чарбада негизи эле бул жак чарба эле эмес да, негизи башка жакта да бир комплекс бар, мал бордочу, анан кийин комбинат да салынып калды. Анан Бишкекте да биринен кийин магазиндер ачылып, анан убактым аз болгондуктан баягы ал жагы бир аз мындай муздагансып турат. Бирок бүгүнкү күндө дагы деле аттарыбызды иштетебиз. Мурун биздин бияктагы атканабызда иштеткен болсок, азыркы күндө Тоңдо ушул Аламанов Жаныш байкебиздин үй бүлөсү, атактуу жоргочулар бар эмеспи? ооба. Ошолор Сыймык баласы, ошол жигит биздин аттарды ошол иштетет. Дагы деле чаап келебиз. Азыр чыккандары барбы? Азыр жаш өспүрүмдөр көбүнчө. Өспүрүмдөргө. Анан бул ортодон мындай болду да, ортодон чапканга убакыт аз болгондук себептен баягы жашыраак кезинде эле, колубут аман кезинде эле көп нерсени сатып ийаттык да. Сатып анан элдер чаап атышты. Анан көбүн ошо мисалы үчүн көрктүү түшкөндүктөн көп эле белек катары алып кетишет экен да. Аны бүгүн эми азыр эмдиги жылдардан дагы уже чоңоюп калгандар бар, ошолор Кудайым буйрса жакшы байгелерге ээ болот деп атабыз. Значит, ага мындай өзүнчө көңүл буруп, только ошо менен алектениш керек экен да анда. Басым жасап. Ат иштеткенде өтө бир көп бир кылдаттык мамиле кылыш керек. Энергия көп алат окшойт, э? Анан жүрүш керек, аны Жүрүш менен керек. жашаш керек. Ошо менен аябай сүйүп мамиле кылыш керек да. Фокустун баары ошол жакта болуш керек экен да. Анан ал негизи ат спорту дагы өтө кымбат спорттордун бирине кирет да. Мисалы үчүн бул тармакта мындай экен да, бир өкмөт деңгээлиндеги адам эгер ошол жагына кызыкса, ошонун кол алдында иштегендер дагы, ошо менен мамиле кылгандар дагы ат жабат экен да. Мисалы үчүнчү, эми менин өзүмдүн тажрыйбамда, мисалы үчүн мурун Өмүрбек Бабанов, же болбосо дагы таможняның жетекчилери, көптөгөн өкмөттүн мындай алдыңкы катарын ээлеген адамдар ат жаап келген да. Анан бүгүнкү күндө ат жабыштын дагы бир аз мындай деңгээли сууп калды деген, мисалы үчүн эми биз ошону сезип эле көрүп жүрөбүз да. Ооба. Ошол адамдардын көбү чаппай калгандык себептен байгелер дагы кичине азыраак коюлат да. Азыраак коюлганда мындай карапайым эл баягы аябай эмгек кылып ошо бир машина утсам экен, же тигиндей кылсам экен, же мындай кылсам экен деп бир кыялданат. Акча сарптайт ошогочу. Анан байге азайганда дароо эле ошол катмарда баягы саяпкерлер ат иштеткенди дагы азая түшөт экен да. Кызыккандар да азая түшөт экен да. Бул жагына дагы баягы өтө баягы акчасы бар адамдар кириши керек да. Неме көп нерсе ошол байгеден деле көз каранды экен да. Албетте. Эгер баягы биз окуп аткан учурда сону сайлчы. Ооба. Постоянно ат баягы саламаттын тачангасы чуркап иш кылса, постоянно эле. Биз окуп жүргөн кезде жана мен азыркы айтып аткан адамдардын көбү ат чапчу да. Ат чапчу, баарысын Анан ал адам өзү мыкты атын иштетип, мыкты баягы менин атым уч керек деген темада көп учурда баягы ат жабышка байгелерди өздөрү коюп берчү да. Автоунааларды өздөрү койчу дагы. Анан келди деп оюн кылабыз деп, анан чоң майрамдарда жакшы байгелерди коюп, анан аттардын классы жогору болчу. Ат жабыштын деңгээли жогору болчу да. Ат жабыш ошентип анан бүгүнкү күндө баягы биз өзүнүн конезавод болгон эсебинен дагы өзүбүз деле кызыгабыз. Анан баары бир иштетет экенсиң да. Баары канда бар дегендей элечи. Ооба. Эми баары бир кайтып келебиз дагы. Биз дагы жаш кезде ат менен чоңойгонго ошол нерсеге кызыга бересиң акыры бар. Койлор боюнча дагы бул Айбек дагы бизге окшоп блогер. 50.000 подписчигим бар дедимби демеде. TikTok'та. Ассаламу алейкум. Урматтуу жаштар, урматтуу кыргызстандыктар. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз коргобосок, тазалыгын сактабасак, анан башка чет элден келген элдерге кыйын болуп коебуз да негизи. Олар отуруп кеткен жерлерин баарын тең кир таштап кетет депчи. Биздики отуруп кеткен эмес, мондай талаага чейин карачы. Жалаң бөтөлкө. Жантан бери сууну ачкан жерден бери мондай бөтөлкө терип атып жүрөчү. Карачы, мына. Жүрөбүз анан ушинтип сугарып. Карасаңар болот, ошол жакта бул чарба боюнча да көп маалыматтар бар TikTok'та. Айбек мырза деп карагыла. Анан немеси ошол TikTok'тон да көрүп калам да, жанагы гисар койлор азыр силерде да же Арашан деп азыр жаман популярный болуп. Ошол койлор боюнча дагы
Арашан тукуму боюнча Силердин баштаганыңарга канча жыл болду? баштаганыбыз ошо баягы айтып кеттим го. Бияка көчүп келгенде ошо каракойлор бар эле депчи. Анан ошолорду багып жүрчүбүз. Атабыз болсо ошол кезде эле негизи кыракы киши экен да. Бишкектен барып атайын ошондой куйруктуу кочкорлордон карап тандап анан алып келип коштубуз. Ошол кезде аябай эме болчу да, баягы модныйчы. Куйрук аябай чоң, салаңдап тургандар. Куйрук ал кезде билбейм эмнеге куйрукка биздин кыргыздар өтө эле кызыкчу экенбиз. Куйруктуу кой дешип эле ооба. Куйрук тартканда о момундай куйрук тартты деп элечи. Ал кезде конокто ошондой болчу да. Кийин эле кичине куйруктан качып, анан пандемиядан кийин кайра куйрук эт баасына тете болуп калбады азырчы. Анан ошол кезде эле кочкорлорду кошуп, тияктан алып келип, бияктан алып келип, анан эзимде ошо бияктан өрүк алып барып, Казакстанга алып барып, Казакстандан өрүк сатып, аяктан кайра токту алып келип жүрчү да. Ал көрсө ошол кезде Эдилбайларды алып келчү экен да. Казактын өзүнүн Эдилбай деген пародозу бар го. Ошондон алып келип, анан ошолорду багып жүрчү экенбиз да. Анан кийин эле мен өзүм ошол окуп жүргөн кезде чүйдө дагы аябай кызыл өңдүүлөрү, бойлуу, кулактуу, көрктүү болуп эле эми чүйдө аргындаштырган жагынан бат эмес, селекция күчтүү жүрөт алдыда да. Анан ошоктон кызыгып отуруп эле, ошоктон алып келип отуруп эле, анан баягы койлордун сапаты оңолуп кетти да. Анан 2010 канчанчы жылдары ошо эсимден даана чыгып кетти. $500 кой алдым десем баары таң калышчу да. $500 кой, анан бир уйдун баасы го деп элечи. Анан 60 000 сомго 2012-жылы эле ошол кезде жана Айбизнойдо Тимур байке бар го, Турунбаев. Ошол кезде Апек деген абышка ата да, ошо Тимур байкенин атасы тирүү кезде деле биздин атабыз менен барып ошондо кара кочкорлорду алып кетчүбүз. Куйруктар чоң кара кочкорлорду. Анан кийин кызыл өңдөр бат эле кызыл өңгө айланып кетти да, койлорчу. Анан ошол кезде анан кийин ошо 60 000 сомго Тимур байкеден кочкорлорду алып, бирине экин кой алып, ушинтип кызыгып жүрүп эле анан бүгүнкү күндө эле карасаң азыр $150 000 чейин чыгып кетти кочкорлор. Кочкорлор ошондо көтөрүлүп кетти. Азыр ошол эми Эдилбай тиги жактан Гисар ошолор аралашып туруп анан Арашан болуп калдыбы же кандай? Бул башы негизи канттан башталган да. Негизги бул Арашандын селекциясы канттан башталган. Илгери мындан 40 жыл мурунку адамдарды айтып атышпайбы азыр тарыхындачы. Тажикстан менен биздин Кыргызстандын ортосунда союз убагында келишим болуп, союздун акыркы жылдары экен да. Бизден сүт багытында уйларды берип туруп, Тажикстандан Гисар койлорду алышкан экен да, ургачыларынчы. Анан аларды багып жүрүп, кийин Афгандан кочкорлор келген, ушинтип келип отуруп, анан селекциянын негизинде анан бул бизде пайда болгон пародол атпайбы. Жакшыртылганчы. Бүгүнкү күндө Тажикстандын көрсөткүчтөрү өзүнүн стандартынан да ылдый болуп атат. Биздикин Гисар деп эле жүрө бергенбиз да. Бүгүнкү күнгө чейин биздин Арашан деп пародасы, генетикасы, ДНКсы аныкталганга чейин Гисар деп эле жүрө бергенбиз да. Бирок Гисардын стандартынан биздики кыйла эле чоң болот атпайбы. Алдыга кеткен. Алдыга кетип калган, бир топ алдыга кетип калган да, селекциянын негизинде. Анан ошону ДНКга Москвага чейин берип, Баничаровканы ушул көлдүк бир туугандарга Алла ыраазы болсун, өзгөчө бул Каракол, Түп Аксуу жетегибиздин ушул Арашанды кармаган жигиттерине. Анткени ошолор эң биринчилерден болуп, ушул Арашанды баягы түптөп аткан кездеги салымын салган адамдар көп да. Эмнеге дегенде, баягы Баничаровканы эң биринчиден болуп биз өткөнбүз. Документация ошо биздин чарбанын документинин негизинде тапшырылган да. Анткени бизде буга чейин эле ошол эт багытында, май эт багытында койлорду биз өндүрүп келгенбиз да. Бир топ кочкорлорду өндүргүч кочкорлорду сатып, ошентип жүргөн кезде атабыз ошого кагазын тууралап, асыл тукум ферма катары регистрация алып, ошо кагазын алып, ошону менен иштеп жүргөн экен да. Анан ошондой кагаз сөзсүз керек экен. Бир канча жылдан бери бул эт май багытындагы койлорду багып келет деген кагаз буга чейинки керек экен. Бул болсо кайдан чыгып калды деген тема болот экен да. Анан дагы бир чарбаныкы бар экен. Ошонун негизинде анан баягы Арашан регистрация болуп, бүгүнкү күндө аябай дүйнөгө популярдуу болуп аткан Арашан пародасы алдыга озуп кетти, өзгөчө Сары Өзөн чүйдө. Силер дагы ушул Турцияга, Өзбекстанга чейин барып, ушул выставкаларга катышып келесиңер, Казакстанга. Эл аралык көргөзмөлөргө барып катышабыз. Өткөндө Таласта дагы быйыл Кыргызстан
өткөргөн эл аралык көргөзмөдө таласта дагы 2 тиштен өттү. Анан өзүбүз дагы ошо жылда жаңы баягы генетика кубалайсың да мындан белечи, линия кубалайсың. Азыр өзгөчө көп эле линия документи барбы деп адам биздин чарбакерлердин баягы аң сезими дагы түшүнүгү дагы өйдөлөп калган кезде да мисалгачы ушунун баардыгы тең эле ошол жагына качырат экен. Линия. Линия керек да, каны керек да. Линия Каны барбы деп койчу эле каны бар жылкы дегендей эле азыр койлор азыр мындай болот да, мен ат айтып кеттим го. Азыр ошол адамдардын көбү жана андан башка дагы чоң бизнесмендер ошол койго акча салгандыктын эсебинен койдун да баасы көбөйүп кетти. Анан сапаты дагы аябай жакшы болуп баратат дагы. Анан четке дагы көп чыгып баштады да койлорчу. Ошондо жылкыны азырынча кой басып туруптур да кичине. Азыр койдун баасы жылкыныкынан бир 10 эсе кымбатыраак да. Мисалы үчүн биздин убакта биз жорго чаап жүргөн кезде мисалы үчүн 20 000 долларга могу кунаныңды бер десе, жо мен чабайын андан көрөп 3 машина утсам же болбосо бир жакшы бир 4-5 байга утсам эле 20 000 доллар чыгарып алам деген баягы түшүнүк бар кез болчу да андачы. Азыр болсо кочкорго ошондой болуп калды да. Могу козуңду 5 000 долларга бер десе, жок депчи. Эмнеге дегенде кардар бар да. Азыр казактар бар, азыр 35 миллиондук өзбектер бар, орус мамлекети бар. Орус мамлекети эмне деген Орустар да ошо кыргыздардан кой алганга кызыктарбы? өтө эң биринчилерден болуп кызыктар ошолорго дейм. Чоң объемдочу болчу. Бүгүнкү күндө азыр көргөзмөдөн улам өзбектер өтө кызыгууну арттырып, анан негизги кардарлар азыр өзбектер болот да. Үйгө чейин келип атат да. Ушул кыргыздар кече күнү да ошо Казакстанда чоң крупный компаниянын представительдери келип, анан биз менен сүйлөшүп отуруп, ягода боюнча Кыргызстан алдыга кеткен да. Анан ушу таң калам да, кыргыздар ат боюнча, кой боюнча ягода боюнча алдыга кеткен болсо өтө сонун да. Мисалы, азыр казактар кыргыздардан ат алыш керек дейт да. Биз өзүбүздүн эл аз болсо дагы, бирок негедир жакшы аттарды тарбиялап, жана улактын аттарын жакшы. Негедир алардыкынан биздин аттар күчтүүлүк кылат. Азыр мисалы койлор боюнча деле почти ошондой экен да. Койлор эми алдыңкылар дайыма алдыда деп коет го. Кыргызстандагы арашандар баягы четке сатылып кетип атат, өзгө калбай калат дегени менен баары бир мисалы үчүн мектеби сенде деле ошо мыкты төл берген кой болсо сен аны сатпайсың да. Сен аны мүмкүн кызын сатышы мүмкүн, козусун эркегин сатышы мүмкүн, бирок ошол кой сенде турат да. Мыктыларын сөзсүз түрдө алып коет. Короче, кыргыздар постоянно бир шаг алдыда экен да. Дайыма алдыда. Ал баягы көк бөрүдөн деле болбосун, ат тарбиялагандан болбосун, баары саяпкерлер дагы, балбандар дагы, мондай селекциянын негизинде да баягы азыраак калк, бирок жакшыраак сапатта өстүрөт экен да. Мындай жөн эле кызыгып эле алып койсоң, ал ийгилигине жетпейт, жакшы жыйынтык көрсөтпөйт да. Бул деле аңгус 1 жаштан өтүп калган да. Анан муну бияка алып келип койгон себеби туристтер келет. Анан ошолор үчүн мына эле баягы аңгус порода көрүпсүң бар дегенгечи. Негизи баягы бардыгы эле тоодо. Анан буканы деле анча көп тайлабайсың да. Ушулардын эти мраморный болобу? Ушулардын эти мраморный болот. Жанагы эттин ичинде ортолорунда болот да. Май. Карасаң мындай эметсең эт да куулжуп турат да, мраморный болупчу. Толук булар көп эле баягы башында биз байлап союп жүргөндө, булардан эч эт чыкпайт турбайбы дечи да. Биздин жергиликтүү малдар көп эле баягы семиргенди биринчи ичине байлайт, анан кабыргага байлайт да. Булар дароо эле баягы эт алат экен да. Эт алат, анан май байлабайт да. Кыртышта дагы көп май болбойт булардачы. Бирок өзүнүн негизги технологиясы боюнча кайсы мал болбосун, боордогондун өзүнүн эмеси бар да, шарттары бар да. Рацион. Рациону сөзсүз. Тоюттандырууда, мисалы үчүн 2-3 ай карайтын толтуруш үчүн бир өзүнчө тоют бересиң. Андан кийин карайт толуп калгандан кийинкисинде нык болуш үчүн өзүнчө бересиң. Анан финальная стадия деп коет да. Финальная стадия эң маанилүү да. Эң маанилүүсү эмнеге? Анткени биздики деген баягы бир өңчөй тоют боло берет дагы эле. Анан сойгону келгенде карасаң эле аябай май болуп кетет го. Кабырганын кыртышы монча. Ичетти айтпай эле кой, бөйрөк майды айтпай эле кой. Ошонун баардыгы тең эле айланып келип салмак айланат да.
Анын баары тең скидкага чыгып кетет, жана майдын баары теңчи, биздикилер байлаганда ошол да. Бери дегенде бир 15-20 килограмм жөн эле скидкага чыгып кетет алчы. Баягы ылдыйкы баа менен алышат да. Финальная стадия дегенде канчасын жем бериш керек, канчасын суюктук бериш керек, канчасына витамин бериш керек. Ошонун баардыгын тең кормленияда окутат да. Бул заманбап технологиядачы ужечи. А биз баягы фермерлерди окутабыз деп атабыз го. Ошол фермерлерди окутканда дагы ошонун баардыгын тең баягы түшүнүк катары эле окутканбыз да бизчи. Андан кийинкисин уже ар бир адам өзү изденүүсү менен таап алат да. Боордогондо да эми азыр кыргыздар алдыга кетпеди. Ар кандай ыкмаларды колдонуп көрүшөт дагы эле, анан кайсынысы ылайык болсо тезектендириш керек болуп атат. Экономика тезектендирүүдө да. Ооба. Кыска мөөнөттө чоң көлөм алыш керек да. Ошол эле экен, эффектти ошондон алыш керек да. Бул тайлар биринчиден кеч тумалар. Анан өзүнүн жашташтарынан эмелер да. Жетишпей калгандар да аларгачы. Слабыйраактар. Слабыйлар. Калып кеткен. Ооба, анан биякта могу бээнин калып калганын себеби мына бүгүн эртең туйын деп атат, жайлоого кетпей калды. Бул Валенсия дегенде жорго, жана завод. Жорго деп айтып атпадыкпы? Валенсия өзүнүн 2 жаш жана 3 жаш байталдар арасындагы абсолюттук чемпион. Бул байталчы. Бээ болду, азыр 15 жаш болду. Абсолюттук чемпион 2 жашында да 3 жашында да утулган эмес. Гүлүктүү бээ туйбу же айгыр туй? Айгырдан болобу? Негизи жатындан деп коет да. Жаттынан, Жатын мыкты болсо, ошол мен ойлойм бир 70% ошол жатындан да негизичи. Анткени карабайсың, азыр кочкорду аласың да чоң кой корого кошосуң да, туар корогочу. Андан сен мыкты төл ала албайсың да, кочкор сен ойлогондой ала албайсың да. Качан гана сенде элитный туар коюң болсо, анан ошол кочкорду кошсоң анан аласың да, мыктысынчы. Ошондой эле мыкты жорго айгыр болобу, мыкты күлүк айгыр болобу, жөнөкөй эле чарба биздин кыргыздын бейлерине кошуп койсоң, андан сен чемпион ала албайсың да. Баары бир жатың керек да. Баары бир жатың керек да. Анан мындай заводдун деңгээлиндеги бейлери болбосо, сен заводунда чемпион чыкпайт да. Бизде мисалы үчүн өтө көп чемпиондор чыкты да. Анан буга дагы аябай көңүл буруп убактыңды сарптамайынча азыр мурункудай жыйынтыкка жете албайсың да. Баары бирчи. Төл түшө берет. Бирок ошол төл менен сен күнүндө жашашың керек да. Суусун ичтиби, жемин жедиби, витамин сайышың керек. Саяп көрмөй сүйлөшүш керек. Буларга мээримге бөлөш керек. Булар дагычы мына кулун кезинечи, мисалы үчүн могу кулун деле карабайсың. Бул могу тай энеси да атасы да мыкты да. Бирок кеч туулган, убагында жем жеген эмес, анан монтип кичинерээк да. Бул эми бир 2 жаш болуп, анан сөөгү мындай толуп калган кезде эле өсүп мындай көрк пайда болбосо, азыр бул балада эчтеке жок да. Ушундай кезинде ойноктотуп коюш керек экен. Мына могу энесинде туулган кезинен баштап багыш керек муну. Ойноктотуш Эгер керек. сен ат жабышка чаба турган атка аласаң, мына азыр могу бээ туйт да. Болду 3 күндөн кийин башташ керек. Уузуна демди болду. Ошондон баштап сен уже көңүл бурушуң керек да бугачы. Сылап сыйпап. Болор бала богунан дегендей эле. Сылап сыйпап. Сылап сыйпап башынан багыш керек да. Жүр эле аткананы көрөсүңөр. Конюшняны көрүп кетейли. Ой. Мен да жылкыга неме кичине ооругум бар. Мен азыр кийинкилерге айтам да, мен деле ат чабат элем дегендер келет да, балдардан көп элечи, жаштарчы. Кубанам. Чапкыла дейм, молодцы дейм да, бирок кайра аягында айтып коем, азырынча кызыкпай эле койсоңчу депчи. Азырынча кызыкпай эле койсоңчу депчи. Эмнеге дейт да. Бул өтө баягы баланы көрүп атасың, кызыгып атат да аябайчы. Андан көрө азыр сен жашсың да, бир аз киреше тармагын түздөп ал. Бир аз короңдо канча жери бар деп эле. Сразу эле азыр мен дагы баягы ягада кызыкканы, огородунда канча жери бар деп элечи. Сразу ошентип сурап калдым да. Бир аз болсо да жанагын тигип кой, ошол саган алып келген пайдасына сен жем менен чөбүн алып алып, андан кийин айланан атыңды Алматыга чейин чап деп. Мен дагы ошол бир моментте бизнес жаңы баштаган учурда оолуп жылкыга кирдим да. Атты алып мындай өтө көп акча таап калат экен да. Катуу таап калат. Билинбей эле анан ойлодум, кой дедим, пока. Ооба да. Пока. Мындай жагдайды кылып алып, анан кийин атка киришсең, ошонун ат караган адамга тоюту бул да жейт да эле. Жем караш керек, уход. Жөн эле жей берет да. Азыр бир ат айына $500 талап кылат да. Мисалы үчүн биз иштеттирсек,
жем тойдун баардыгын тең иштеткен саяпкер, чабандештин баардыгын тең кошкондо сенин алып барган ат чабышка алып барып келген жол керегиңдин баарын эсептегенде бир жылга бир ат $500 талап кылат экен да. Ошондо $6000 бир атка. Бир атка. $6000 эми өтө неме болуп атпайбы? Ал ошол аттан ошондой результат ала аласыңбы, ала албайсыңбы? Ал да вопрос. Жанагы айтып атканым ошол да, эгер байге болсо, жанагынтип менден тай алам деп келген балдарга, ме мону чап деп берет элем да. Мен мону чап, сен байгең менен актатасың жем тойтуң депчи. Мен кирешесин айтпай элем, киреше жок аттачы. Киреше жок да билесиң да. Болгону сен сарптаган акчаңды эле кайра орундатып алыш керек да. Болду. Азыр ал жок да. Ал жок. Азыр ал жок да. Сонун экен, конечно. Салкын го? Бияк жайкысын салкын. Кондёр барбы? Жок. Болгон иш. Бул деле бетон. Бул деле жанагындай эле конструкция болгон бетон. Бетонду менен көтөрүп мына карасың, могуларына чейин бетондор жапкан, анан үстүн эле көтөрүп койгонбуз. Ошол. Бул болсо, бул айгыр, малга минип аткан айгыр. Бул дагы малдыкы. Азыр эми жайкысын баягы айгырлардагы тай, бүт жаш өспүрүмдүн баардыгы тең эле жайлап кетип калат да. Койну бар экен. Буякта кичине Туристтер үчүн бул. Туристтер үчүн анан балдарым келет да. Балдарым каникулда бир аз эрмектешет да. Анан мундагы түгөйү бар. Өткөндө бияктан чыгып кетип, тыштан бие тиштеп коюптур мойнунчу. Мингичпи бул? Анан өзүм кесибим мал доктор эмеспи. Чоң чарбачылыкта ага да убактың жетпей атты, сен жана айтып атпайсың, эмне кесибиң менен иштеген жоксуң депчи. Чарбачылыкта өзүңдүн кесибиң менен иштегендей болосуң, бирок ага да толук кандуу эме сарптай албайсың. Ошондо Рейникенчтин өзүнүн ветврачы барбы дагы? Өзүмдүн негизи башкы ветврач мен, бирок кээ бир учурларда мондай индивидуальный подход керек болуп калганда биздин Караколдо ветеринарный клиника бар. Ошол жакта. Иничектер, экөөбүздүн иничектерибиз, кесиптештерибиз салып жиберем. Балдардын өзүнүн практикасы үчүн эле да. Билсир ар жак бер жак кылып, Тазалап, жууп, тазалап, жакшынакай кылып, дарылап турган. Айбек байке тигине можно уже калды, алып кетиңиз деп коет. Болду, кайра алып кетип калабыз. Негизи мына малды, жылкы, уйлардын баягы жазгы, күзгү ветеринардык мероприятиялар бар эмеспи? Ал жакта өзүм көзөмөлдөйм, өзүм болом да ал жакта. Вакцинация. Мындай дарылоолордо уже баягы ал дагы клиникалык эме керек да. Убакыт керек да. Күндө. Күндө керек да. Бул дагы жаш өспүрүм экен. Бул болсо таза кандуу. Ата Эбернестин баласы Көктерек деп коем, мунун дагы эме. Атасы Чечнядан келген, кыска классикалык ат чабыштарга чабылып жүргөн күлүк. Баягы өзүм көкбөрү менен дагы бир аз эме кылат эмесмин, алектенет эмесмин. Анан ошол ал деле баары бир үзбөй эле көкбөрүнүкүн деле багып жүрө бересиң. Бул болсо кунан, ошо жана айтып аткан жорголордун бири. Мунун иштетилип аткан кунан. Анан азыр кичине бир аз эс алууда, үйрөтүлгөн. Энеси болсо американка, атасы болсо таза француз. Алар дагы үйүрдө. Ошо мунун тең туштары азыр иштетилип атат, мындан улуулары иштетилип атат, бирок муну кээде мындай болуп калат экен да, туристтер келгенде ат менен кызыктырасың, бирок атта дагы бир аз мындай тарых айтып берип, кызыктыруучу бир нерселерди айтып бербесең болбойт экен. Анан жорго тарабын айтып келгенде эле көрсөтөйүн десең эчтеке жок болсо да болбойт экен. Анан бул аттын негизи каны дагы өтө мыкты. Иштетейин дейсиң, туристтерге көрсөтүш керек болуп калат экен да. Баягы үйрөтүлгөн, келбети бар атты көрсөтпөсөң болбойт да. Ошол себептен бул азыр бул жакта көргөзмөдө. Бул малдык. Бул болсо өзүм улакка чаба турган атым. Биздин көлдүн курама командасында капитан минип жүргөн Сахап деген ат. Муну өзүм муундар Беш-бешке. Бул Казан улакада. Муну болсо өзүм ошо муундар арасында оюндарыбыз бар эмес биздечи. Ошол жака минип чабам. Жакшы чуркайбы? Бул өзү мен космосту чаап жүргөндө кунамда чаап байгели болуп жүрчү да, ошо дайыма бир экинчи, үчүнчү ушундай болуп калчу, бешинчи болуп калчу. Анан кийин бул эми бүлүктөрдүн эмеси бутта. Буттан кеткен улакка жылдырып коюшкан да болду. Ошондон бери бизде Мураста 2 жыл чапты. Анан эми азыр
жигиттер болду эле, мен өзүм эле чаап турайын дедим. Өзүм улакта командада чаппай калгандан кийин. Командада чапчу эле бул, Бул капитан чапчу. Мурастын капитаны чапчу. Нурбек Байлиев деген жигит чапчу эле. Биякта болсо бул легендарлуу Космос 15 жашка толду. Бул жорго. Бул жорго жана Казак менен бирге бир Бишкектин эмесинде, ипподромдо бирге бир мелдеште да утуп жүргөн, Ормонхандын 200 жылдыгы, бир канча машиненин ээси, Казак менен Кыргыздын көптөгөн байгелерин утуп жүргөн жорго да. Космос. Интернетте өтө эле көп болуш керек. Анан ушуну жана мен айтып аткан саяпкер Аламанов Жаныш деген агабыз бар Тоңдо. Ошонун баласы Сыймык. Ошолор өзлөрү иштетип, тайдан баштап чаап, бул өтө көп жыл чабылды да. 5-6 жыл чабылды го дейм. Жорголордун мындай ветеринар деген ветеран ушул бул. Анан баягы Саламат Тачанканы чаап жүрчү эмес беле? Ошол кездеки эң баягы каттуу кармаш болуп турган кездерде, ошол кездечи 15 жорго чыкса, ошонун 10 тең 3төн 4төн машина утуп койгон. Баягы битва Титанов деген бир битва Титанов бир 3 жыл турду го дейм, ошондойчу. Ошол кездеги эң жаш чемпион ушул Космос болгон да. Бардыгын тең индивидуально утуп чыкканчы. Бардыгы менен тең ат чабышка чыгып, бардыгы менен тең патрон кезин баягы патронун баягы Карып баштаган. Калган, уже акыркы убакыт уттура баштаган кездерде. Ошол кезде бул жаңы өспүрүм болуп чыгып анан бир сыйра баарын тең утуп чыккан жорго ушул да. Анан бул чынын айтсам ушул корого чейин $100,000 чейин казактар жума толугу менен 1 жумага чейин кетпей уже атаман сурап турган кез. Анан атам: балам, сенин кадырыңды, менин кадырымды ушунча элге таанытты, сен боякта заводуңду таанытып аткан ушул эле чынында бет ачары Космос. Акчан бүгүн бар, эртең жок. Андан көрө тура берсин. Сатпай эле коелу деген ушул эң эле бир эле сатылбаган ушул ат болду. Калган бүт сатылды. Могу конечно да любой чемпион сатылды. Болгон ушул Космос сатылган жок да. Ошол Кудайга шүгүр ушунун балдары азыр бүгүнкү күндө Назарбаевда да, Токаевда дагы өтө жогору жактагы адамдар баардыгында тең бирден бир сыйра балдары бар да. Бул азыр уруктук бой. Бул только эмеде айгырлык да. Үйүргө кетпейт бирок. Жок, үйүргө жазында 1,5 ай бияка салам. Заводдун бээлери кеткенче. Анан ошондон кийин француз айгыр бар. Ошо француз айгыр үйүргө жакшы жүрөт. Ошону салып жүрөбүз. Болду, ар жагында жайкысын эчтеке жок. Ошо күздө жайлоодон келгенден кийин жаш өспүрүмдөр кирет, айгырлар кирет. Ошентип атты эле бул 25 денник толуп калат. Учурунда биякта эмне 4-5 чабандес саяпкер түкүлдөп турган кезде өзүң кызыгы ушакта күн-түн жатып, өзүң кесибиң менен кээ бирөөнү операция жасап, кээ бирөө жаталак болуп, билесиң алар журтун оорусучу. Жаталак болот, анан ар бирөөнүн тоютуна өзүм баягы граммдап витаминдерин берип жүргөн кезде кичине жакшыраак кез. Ал учурда действительно неме жакшы болчу да. Жана кызыгуу жакшы болчу да. Анан бирин-бири менен атаандаштык күчтүү болчу да. Бирин-бири менен. Азыр андай жокпу? Азыр эми баягы конкуренция жок болсо, кадимкидей муздай чөт да. Ошон үчүн айтам да мен. Бизнесте Баягы ажиотаж жок, байкадыңызбы, ат жашта. бизнесте да конкуренция күчтүү болуш керек да. Ошондо бизнес өнүгөт да. Так, азыр мындай конкуренция жок, баарыбыз интерес жок. Ошол да. Конкуренция күчтүү болсо, иш жакшы жүрөт да. Ошол Ягода боюнча дагы келебиз жетүүнү келип айтып атпайбы? Кыргыздар алдыга кеттир, алдыга депчи. Ошол чоң завод курган, ошолордун сырьёсу жок, Кыргызстанга келип жалдарып келишип атат. Бияктан алып кетейин. Бияктан алып кетейин депчи. Көлөм жетпей атат. Алар ошол чоң заводдун иштетип баштай албай атат. Анан бүт алардын максаты ушул Кыргызстандан алабыз деген ниети бар да. Анан дагы бир негизги мал чарбачылыктан кийинки дагы тармагыбыз агротуризм. Биякта негизги дагы бир баягы чарбачылыкта негизи жылы бою киреше алып келе тургандай бир иш кылбасаң Кыйналып каласың. Мисалы үчүн малчыңа айлык бере албай кое албайсың, азыр сезон эмес депчи. Сезон болгондо айлыгын берейин дей албайсың, анткени алды үй бүлөсүн багат, ага да бир өзүнүн муктаждыктары бар.
же болбосо жем тоютун. Жем тоют койго бербей коюп туралы, жаздан баштап берели, тиги турист келип баштаганда дей албайт экенсиң да, ошон үчүн бирин бири улап киреше алып келип турган нерсе болбосо чарбачылыкты өнүктүрүш кыйын. Анан ошонун бири могу жайында, мисалы үчүн бизде буга чейин киреше болгон эмес да жайындачы. Анткени мал жазда төлдөйт, күздө түшөт, күздө сатасың. Ошол кезде эле баягы анан орун терин жыйындар күздө болот. Ошол кезде алып анан сатып, анан улам бирдекеңди жаап, жактан бир нерсе сатып алгансың, аны жаап ушинтип келгенбиз да. Анан бир аз топтоп бир курулушун кылып, ошондон бери 28 жыл негизи 28 жыл болбосо да, ошонун бир 20 жылы ошентип өткөн да. Анан бул агротуризм кандай башталып калды? Агротуризм апабызда эчтеке курулуш жок эле. Анан апам шаардан бирин экин тааныш ушундай агентстволор менен алар кишилер алып келет, анан жүргүлө деп бирин экин сүйлөшүп алып келип, мына бизде мояктан өзүдөн өндүрүлгөн жашылча жемиштер бар, өзүдөн өндүрүлгөн нерселер бар. Кымыз. Кымыз мисалы үчүн, Каймак. ушул эле азыркы 6 жылдан кийин чыккан суу, мисалы үчүн мону иче бересиң да, келген туристтер аябай эле ичкиси келет, анткени мында эч кандай хлор да кошулган эмес. Таза жерден чыгат да. Бул столовой вода второй категория. Мисалы үчүн анализин берип койгонбуз. Анан могул жасалгандын баардыгы тең эле өзүбүздөн эле чыккан нерселер да. Анан ошого келип тартып эле кызыктырып, анан баягы ангустар көбөйүп калганда, баягы букалыкка жарабаганы же болбосо брак болуп калганын боордоп эле, анан ошонун эти менен бизде мына ангустун эти менен деп атып эле ошентип агентстволор менен иштешип атып эле, анан апам эмгеги зор да бияктачы. Анан мунун үстүндө дагы биздин эжебиз өзү көп жылдан бери Бишкектеги жана Хаят деген отель бар го, 5 жылдыз. Ошол жерде официанттыктан баштап анан көп жыл менеджерлик кылган. Хаяттын негизги баягы адамдын бири болчу. Ошол киши дагы бияктын чет өлкөлүк туристтерин бияка 1 жыл мурун брондолот да. 1 жыл мурун могул күнү келебиз, моундай тамак жейбиз, саат мончада келебиз дегенге чейин толук графигин түзүшөт да 1 жыл мурун. Анан ар кандай көргөзмөлөргө барышат, ошоктон баягы биздин чарбанын эмнеси менен кызыктырат, ошонун баарын тең айтып берет. Анан ошентип туристтерди кызыктырат да баякачы. Анан талаачылыкта мисалы үчүн үйрөнчүлүк чарбабыз бар. Үйрөнчүлүк чарбабыз атам өзү агроном. Ал жагын өтө мыкты адиси деп эсептейбиз да. Бекеринен мен ойлойм министр болбосо керек. Анткени ошол жагын өзү отличник. Сельского хозяйства өтө мыкты бүткөн. Талаачылыкта дагы ар кандай үрөндөрдү, ар кандай сортторду алып келип бияктан өздөштүрүп, ошондон жакшы түшүм алып, анан көп дыйкандарга мисалы үчүн үлгү боло тургандай адис деп эсептейм да. Анткени Союздан бери мисалы үчүн быйыл 7-чи жыл жүгөрү себилбей калган, силас дегенди эч ким билбей калган, синаж дегенди баспай калган, ошонун баардыгын тең жылына 300-400 фермер бияктан жана проектилер менен сүйлөшүп, тияк менен сүйлөшүп, бияк менен сүйлөшүп, ошоктон каржы булактарды тартып, анан ушул тегеректеги региондогу баягы дыйкандар менен, чарбакерлер менен окутуп, бияктан практика жүзүндө көрсөтүп, жазында жайдын ортосунда талаа күнү деп семинарларды, бияктан 4-5 күндүк окууларды, мугалимдерди атайын жалдап келип, проектилер менен четтен бери алып келип, заманбап технологиялардын баардыгын тең көрсөтүп, үйрөтүп атып, анан бүгүнкү күндө 1,5 миң фермер менен иштешебиз. Жүгө жана силас. Жок, жеке эле силас эмес, Үрөн. Үрөн жагында дагы, эт багытында дагы, талаачылык жагында дагы иштешебиз. Бүгүн эмнеге алардан өтө чоң жардам болуп атат деген себеби, баягы комбинатта эт багытында, мал союучу жай ачылбады беле комбинатчы. Ошол жерге бизге негизги кардарлар ошолор болуп эсептелинет да. Ошол дыйкандар. Ошол дыйкандар. Анткени алар талаачылыгында дагы окушкан, түшүмүн көп алганга, технологиясы менен иштеткенге бир аз тажрыйбасы бар, билими бар. Экинчиден, асыл тукум мал кандай багыш керек? Бул астында түшкөн тоютка чейин, тоют бирдигине чейин окутуп, баягы айылдагы жөнөкөй адамга, мына могуну берсең, жөнөкөй тоютка, жөнөкөй эле чөпкө караганда могуну берсең, аралаштырып, монча күн тезирээк семирет. Же болбосо могул тоютту берсең, мондай торпок туйт, же болбосо мондай кулун туйт.
Sonunda козу түшөт дегенге чейин окушат да мугалимдердин Окушат, баарын алып келип, анын биринде өзү мугалим болчу. Биз практика жүзүндө мугалим, андан башка дагы бир топ мугалимдер бар да. Чет мамлекеттен дагы келет, чакырып келип, анан алар ошонун баарын окуп билип алгандан кийин тоют тандырат, боордойт, анан эме куйт, тукум куушат. Тукум кууп, анан ошентип боордоп келип анан бизге комбинатка өткөзүп берет. Негизги кардарлар ошолор болуп эсептелинет да. Анан андай негизги баягы ортодо бир ордо болуп туруп, анан ошол ордодон дайыма мындай чачырап, анан кайта ошондон чачырагандан кийин кайра келип турган нерсе жакшы да. ооба. Анан ошол теманын баардыгын тең иштеп чыккан адис ошо биздин атабыз. Өзү агроном болгондуктан сөзсүз түрдө үйрөнчүлүк чарбабыз. Азыр эми бирок рейдин акенчти башкарып аткан өзүң да. Рейн Экенчти биз окууну бүтүп келгенден 2 жылдан кийин эле ушул чарбачылык жагын атабыз бизге толугу менен өткөзүп берген. 2 жыл баягы окууну бүтүп келгенден кийин бир аз тажрыйба алып, биякта башкаруу жолун атабыз өзү үйрөтүп көрсөтүп, адам менен кандай сүйлөшүш керек, урунуп беринип атып, анан баягы кичине тажрыйба акырында пайда болгондон анан ошол чарбачылыкты өткөзүп берген. Ошондон бери чарбачылыкты бир аз Эмнеге госслужба? келаткандайбыз да. Эмне госслужбага иштебей койдуң? Госслужбада негизи бир күн иштегем. Негизи өзүмдүн кесибим боюнча бир эле күн иштегем. Меники эмес экен. Туура келбеди, Туура келбейт экен. Эмнеге дегенде баягы бала кезиңен эле өзүңдүн корооңдо өзүң кожоюн болуп жүрүп, анан барып эле бирөөнүн кол алдына барып калыш кыйын экен да. Андан көрө эгер сен өзүң корооңдо эшигиң ачык жатса башка жерге барып бир нерсени жамаш кыйын экен. Ошон үчүн баягы окууну бүткөндөн кийин эле анын үстүнө атабыз дагы өзү фабрикада жетектеп калды да, балыкчыдачы. Пицца фабрикада. Тоок фабрикасын, канаттуулар фабрикасын жетектеп калды. Бул чарба бош калды да. Анан келгендерге эле бир аз баягы тарыхтан айтып берип, муякта канча жылдан бери жашап атканыңдын баарын айтып берсең эле деп калышат да. 28 жылда мен кээ бирөөнө айттым, 28 жылда сен терек тигип койсоң деле ошо 28 жылда 2 жолу өсүп кыйсаң ал материал болуп ошо киреш алып келмек дейм да негизичи. Анан баягы бизде атабыздан калган жакшы макал бар эмеспи? Бак бир жерден көгөрөт дегенчи. Анан Кудайга шүгүр биз деле мисалы үчүн Европага деле окуп кетсек, же болбосо Бишкекте деле жашап калсак, Госслужбада иштесек. Госслужбада иштеп, жылы жумшак ысык сууң менен шаарда чаң баспай эле жүрө берсең болот болчу да. Биз андай нерсени каалабайбыз да. Биз андай нерсе бизге болбойт экен. Анткени биздин каныбызда эмне ата-бабаларыбыздан же чоң аталарыбыздан бери ушундай тармакта, ушул айыл жергесинде тууган урук менен ушинтип чоңоюп, алар да ошондой тарбия алып келген. Анан силердей эле биз деле ошентип тарбияланып анан чоңойгонбуз да. Анан өзүңдүн кесибиң ошол болсо, бала кезден ошон менен жашасаң, ошону түшүнсөң, ошону кыласың. Анан түшүнбөй эле бир нерсени кыла берсең, ал жерден Могу. жакшы болбой калат го. Анан туугандар, Байбек биз келип калганыбыздын себеби, муну мен да тиктогунан көрүп, экөөбүз байланышып, бул дагы көчөттү дагы бизден алган. Анан малина отургузуп, клубника отургузуп, ушул нерсеге кызыгып баштаганы дагы мага кызык болду да. Бул мал чарбачылыгын азыр көрсөттү, көрдүңөр. Мындай мал чарбачылык, мындай хозяйствону кармаштын өзү деле ушунун аркасында жаткан мээнетин көп адамдар билбейт. Анан мындай башкача элестетет да. Күндө тынбай могу мал ооруп калат, эмне болот, жайыт кайдаш керек, тоютун даярдаш керек. Мунун азабы көп. Мен чыдап алсам керек эле мындай нерсегечи. Анан могу азыр ягодага кызыгып калганда тиктоктон көрүп калып келдик. Жакшы клубникалар. Эмне себептен бул ягода кызык болуп баштады? Бул эң кызыгы мындай болуп атат да. Жегени келгенде эле сатып аласың да мунучу. Такыр эле ушуган көңүлүм негизи эле жок болчу да. Койчу мунун отош керек, анан караш керек. Майда анткени көнүп алганбыз да биз. Баягы көнгөн эле ишиңди кылып жүрө бергенсиң. Талаачылыкты жазда чыгасың, күзгө чейин карайсың, күздө чабып аласың. Малды жазында жайлоого кетиресиң, күздө келет. Суук түшкөндө эле малыңды тейлеп коесуң, ошондон түшкөн кирешени колдонуп коюп элечи. Анан жана айтып өтпөдүм, ушу жылы бою бир киреше тармагын ойлонбосо болбойт экен деп анан үйдөгүлөр кеңешип жүрүп анан мунучу мону силерди ютубтан деле көрүп жүрө бердим, бүт эле жерден көрүп жүрө бердим. Анан койчулар бар эмеспи биздин өзүбүздүн көлдүн арашан баккан жааматыбыз бар. Ооба. Анан ошол жактан эле Айбек силерди аябай жакшы таанıyт да.
Анан ошол эле айтып калды, айба малина тиктик, огородко мен малина тиктим, дос балдарым эмеге талаага тикти деп элечи. Ошону тигишиң керек экен айба. Койду эле кечке карай бербей, коосу качан түшөт, анан качан канчадан сатам деп карай бербей, андан көрүп малина тикип койсуң сенин короңдо. Корулган жериң бар, сууң деле бар, бош да жерлериң бар деп эле. Ошол бир эки жолу айтып калды. Кызыгып койгом. Анан ошентип эле кызыгып кетип эле андай Марсчы, Марс айтып калды да өткөндө келип эле. Айба мен мояка 1 гектар малина тигейин деп атам. Сен менен чогулуп калган Бектемир деген жигит таанысыңбы дедим. Ойлонуп калдым. Кайсы Бектемир экен десем эле вообще непонятный бир сүрөт жүрөт атпайбы? Жок ой дедим да, тааныбайм дедим да. Койчу сен мени окуп тур деп атты. Бир аз убакыт өткөндөн кийин эле анан тиги YouTube'дан эме ссылка жиберип атпайбы? Аны ачсам эле сен. Кантип тааныбайм, Беканы конечно тааныйм да деп эле анан. Ошондон анан сенин немелериңди көрдүм да. YouTube'дан көрдүм. Сиңирдим жанагынын баарын тең. Себеп эле байып кеткендерди, тигип эле байып кеткендерди көрдүм дегендейчи. Мындай экен да. Биз болсо тиги талаачылыкта 250ден себебиз, анан бир 20 центнер алсак жакшы деп, биздики арпанын, будайдын эсептери 15 сом, анан 9 сомдон башталды деген. Сом менен сүйлөшөбүз да бизчи. Сеникини ачсам эле монча 100 000 сом сарптагам, анан монча миллионду ошол эле жылы көтөрүп алдым, анан тигил бул дегенде эле. Түшүнүп атасың нет эле, уже эме кетти да. Калькуляция иштеди да, так дедим да. Элдер деген жер сатып алат экен дедим. Ошонун баарын тең коруйт экен дедим. Монча 1 гектарды монча сомго коруйт экен. Эмгек. Жерди арендага алат. Жерди арендага же сатып алат экен, суу чыгарат экен, же болбосо бассейн курат экен. Бүт эсептеп чыктым. Көрсө менде деген 90% даяр экен, бардыгы тең. Кором корулган, суум бар, топурагым турат, удобрениям турат. Бардык жагы бар экен. Болгон алып келип эле мен могу жыртыкка отурушуп койушум керек болчу экен да. Анан көчөт маселеси бар экен. Сен бар экенсиң, бизден тилек бар. Анан ошентип келип эле малинаны тигип салдым. Урагы менен элечи. Алдым, сизден алып алып келип тигип салдым жакачы. Үйдөгүлөр эмне болуп атат дейт. Аякка карточка чыкчымын, аякта көрсөтөм азырчы. Карточканы каяка тигесиң дейт. Карточканы биз жылына 3 тонна жеткенбиз. 3 тоннадан авамдан эле эч кандай дары-дармеги жок алып келем. Үйгө киргизип коем дедим. Айдабай сатты. Эчтеке кылбайм. Сатып анан деди дагы анан ойлонуп эле анан эмне болуп калды? Сен эмне болуп барып калдым мен? Эмнеге силерге бияка? Эмеден Инстаграмдан. Инстаграмдан апам айтып калды да, апам. Бизде деле биякта балдар катуу иш кылат экен. Ошолорду көрүп атам мен деле. Деп апам мага ошентип айтып калды. Анан эле Тилектин номерин алдым. Тилектин номерин алсам эле, байке, как раз биякта Чолпондо биз бир аз иш кылып атабыз, келбейсизби деп. Булардан бир аз алдыга барып калыптыр, бир жака чыгып кетти. Барсам эле баягы жерде элестетип атасың да, билигин былтыр эле чөбүн чаап кеткенбиз аяктан, сатып алганбыз, айылдын ортосунун жери болчу да. 10 гектар билет элек, 10 гектардын чөбүн сатып алган жерге эле барсам эле 6 гектар айдалып эле, момундай кара клёнка төшөлүп эле. Өөнө дүкүлдөгөн иш болот. Ооз түшүп калды да. Ушундай кылса болобу деп. Ушундай кылса болобу дедим да, моякта элдер монча жерди арендага алып иш кылып атат, рисковать этип атат дедим. Анан Тилекке келип эле анан Адилет-Абадор барып эле анан кобурашып отурдум. Ал жерде мен кымызымды, азыркы ичкен кымызымды көтөрүп алып баргам, балдар иш кылып атса кичине барып кымызымдан ооз тийгизиптин да, кеңешти да бекер албайсың да. Сөзсүз түрдө мамиле кылып аласың, албетте. Илгертеден барып кымызымды көтөрүп алып барып, буларды күткөнчү баягы кымызымды коюп коюп эле жанагыны көргөндөн кымызымды унутуп калыптырмын. Кымызымды унутуп калып эле булар менен кезигип эле анан барып эле жер чукулап эле отуруп калдык, сүйлөшүп эле. Булар сразу эле калькуляцияны ачты, монча солго монча кетет, гектарына монча аркы берки деп эле бүт эле эмесин кылып берди да. Монун кичине немелери бар экен да. Кесектер бар экен. Mo сердцевина толугу менен жабылыш керек бул, топурак менен жабылыш керек да. Мына бош болуп калат да. Моуну барса, могу тагып отуруптур да. Бул тагып отурса ама. Сонун отуруп. Ошондо моунусу жабылыш керек болот атабы. Ушуга чейин жабылыш керек. Моунуку дагы. Топурак менен дополнительно этиш керек, төгүш керек. Топурак засыпка кылып койсо. Засыпка кылыш керек. Анан бул азыр чоңойгондон кийин могу асты бош болуп калат. Бошойт да. Могу жагы бош болуп калат да, бул күчтүү болбойт. Шамалда Ойнап. Бошоп туруп эле воздух менен бүтүп калабы булар. А так мунун көктөгөнү бул тигилгенине 1 ай болду да. Туура 1 ай болду. Туура 1 ай болду. Жакшы, бирок көктөп могу
гүлдөрүн уже кое берсе деле болот, себеби дегенде могу стволдору деле уже жоон эле экен да. Бул жакшы эле берет. муну деген могу естественный 4 жалбырак болгондо 1 2 3 4 жалбырак чыгып атпайбы? Ооба. Ошондон кийин уже гүлдү кое берип койсо болот. Гүлдү кое берсе болот уже. Биринчи гүлдөрүн үстүңөр да. Биринчи гүлдөрүн үздүм монтип эле үзүп. Анан могу өзөктүчү бул аябай баткай берет экен э. Мурутту 2 күндө эле дебиет экен да. Анан ошонун үстүнө үзүп коюп атам азырынча. Мага керек эле эмес да. Эми бул Колго жасалган да болчу. колго жасалып могу топурактагы бошораак болуп калыптыр. Бул жакшы эле чоюп эметкенбиз, анан суу баягы суу кое бергенден кийин эле бул отуратып өткөн да топуракчы. Ошонун себебинен могул дагы бошоп калды. Бул топурак чөгүп кетти, ошо менен алар ачылып калыптыр да. Муну туура айттыңыз, анда буларды көмүп коюшум керек. Көмүп коюш керек. Мындай топурак менен төгүп эле көмүп. Могу бош. Могу вообще бош. Ушул топурак менен мындай терең болуп неметип бир суу каргандан кийин мындай кылып бекемдеп коюш керек, сетсена. Анда бүт эле толтуруп чыгышым керек экен да. Мындай жеткирип коюш керек да. Ошентип анан буган ошентип кызыгып малинаны өзүнчө тигип койдук. Ал акырындан чыгып баштады, анан муну алып келип отургузсам эле 2 күндөн кийин эле шагырап чыкты да. Бул баягы сендеги тоңдурулган Турциядан келген. Фрика көчөттөр болчу. Бербедиңби? Анан ошо мына силердин көчөттөр монтип чыгып атат. Немеси бул Айбектин мындайча айтканда эксперимент катары отургузуптур азыраак жерге. Кудай буйруса гектарлап. Могул 250 метр, негизи 300 метр болчу. Муякта 50 метрге жетпеген жерине көчөт жетпей калган. Ошо менен калып калды да. Анан бул негизги могуну мен азыр быйыл багып көрсөм, күзүндө могул көрүп аткан аянтчан толугу менен, биякта толугу менен. Алмабакка чейин. Алмабакка чейин толугу менен бүлдүркөн кылайын деп атам. Туура кылыпсың, себеби дегенде могуну азыр экспериментальный кылып кылдың да. Азыр могу жерде дагы потеря жаман көп. Ооба. Жооту көп да могу жерде мына азыр. Могу жерге дагы почти бир бугор кылса болот да. Муну чоң кылган себеби анткени жанагы агротуризмдин дагы бир максатында түшүндүң да, баягы эл келгенде мен азыр муну бир аз ылдый кылып койсом эле муну тебелеп атып эле муну ажырып салат. Анан теребиз деп бири-бирин түрчөбү же ар кандай дейм. Анан мен балдарым ойнойт, туугандарым балдары келет, ошолор жесин деген нерсе. Анан ошонун негизинде бир аз тажрыйба алып алып туруп, анан кийинки жылы бизнес катары муну кеңейтиш керек экен да. Ооба. Анан ошол могу айтып атпадымбы, уклон болгондон дагы могу суу, могу жагында тээп тиги жагы кечирек суу бар. Бул ошол туура болуптур да, мисалы үчүн тилектер айтпайбы, муну экиге бөлүшүңөр керек экен депчи. Основной трассасын ортодон келип туруп жарымына чейин коюш керек экен да. Ылдый жагын өзүнчө. Өйдү жагын өзүнчө кылыш керек экен да. Бул жагы ошондой болуп атат, буюрса гүлдөп атат, мына Кудайга шүгүр. Эми азыр бизде могу түптө Тилек, Урмат деген бир бала бар. Адилет байкөз. Азыр чынында бул жерде түптө өзүм дагы бул жакка көп басым жасагам. Бул жактын климаты, могу жери өтө мындай ягода үчүн жаралгандай жер экен да. Анан бул жактан чоң объемго чыксакпы деген максат бар. Эми силер бизге кошулуп бир жакшы команда болуп, көрүп, объемго чыгарып, мына көлдүккү июньдун 10-унда башталды да быйыл. Июньдун 10-унда башталганда могу Средний Азияда клубника жок болот экен да. Мына биз жөнөкөй клубниканы быйыл көлдүк туугандар жылда 130-тан 150 сомго чейин сатчу экен. Мына быйыл биз киргенде 250 сомго көтөрүлдү. Түшкөн жок. Кийин майлангандан кийин эле түшүрдүк 150 сомго. А так 250 сомдон стабильно алдык. Мондай элитный сортторду 350ден да баа коюп атат. Анан элдер дагы ойлошу мүмкүн, бирок муну дагы мен элдерди ошол нерсеге үндөп атам. Жакшы өстүргүлө депчи. Ооба. Анан баа эле сапат болуш керек. Мисалы 350 сомго ошол татыктуу сапат болуш керек. Анан кийин сен 350ден алып атпадың деп анан майда кылып алып барса бизге дагы туура эмес да. Сатканда да ошондой арзан сатылат. Анан ошентип эгер чоң объемго чыга турган болсок, бир эле Тилектин же сенин же менин эле чөнтөгүм үчүн эмес, бул Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган эң локомотив жакшы тармак болуп атат да. Дыйканчылык ушул именно могу ягода мөмө тармагычы. Анан силер колдоп ушинтип элдерге көрсөтүп, өзүңөрдө өстүрүп келген туристтерге дагы реклама кыла турган болсоңор, бизде тиякта сатканга жеңил болуп атпайбы? Албетте. Орустар келип, биз аны ошол жерден жеп келгенбиз, булар сонун өстүрөт депчи. Натурально өстүрөт. Анан
агротуризмге дагы бул менин оюмча жакшы болот. ооба. негизги агротуризмдин чарбачылыкта эми бул азыр корожай турган иш да. Бирок баягы дасторконго келип түшкөн нерсеге биздин келген меймандар ошого баягы жеген кайсы жака барбасаң сен ошол жердин өзүнүн улуттук бирдекесин жеп көрсөң сунуп конуп каласың го. Булар муну Европадан жеп жүргөн да. Европанын деле кой биздеги азыр теплицадагы деле нерсени жесең таамы башка да. Бирок могуну ойлоп атам да, могуну алып барып туруп биз келген меймандарыбызга дасторкондо бергенде мунун даамынан элечи. Ооба. Көлдүкү. Көлдүкү. Кыргызстандыкы деген эле нерседен эле булар болду. Тилдин учунда Мындай да. калат да даамычы. Бизде даамы жок деп эсептелинген. Алар үчүн даамдуу. Тиякта өтө даамдуу. Европада жөн эле сүрөт. Анан мисалы үчүн мен биротоло мояктанчы ыраазычылык айтып кетким келет да, эмнеге дегенде мурун биздин жылкыларга четтин кардарлары келсе кубанычыбыз да, кымбат алат депчи. Азыркы күндө койлорго биз жана айтып өтпөдүмбү азыр негизги кардарлар өзбектер же болбосо дагы чет өлкөлүктөр депчи. Бирок алардын баасынан дагы биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы кыйындар баа кылып атат да малдычы. Жакшы сапаттуу малга биздин кыргызстандыктар өздөрү кызыгып, мисалы үчүн жанагы 150 000 долларга сатылган кочкорду биздин эле Кыргызстандын эле жараны алды өзү элечи. Четке кеткен жок. Анан инвесторду биз тыштан күтөбүз да негизичи. Бирок могул нерседе мен бектерге баа берип атканым биздин өзүбүздүн жигиттер бар да. Мына Бекке окшогон өзүбүздүн жигиттер, Бектин командасы мына четтен монтип көчөтүн алып келип берет. Ошону кандай өстүрүш керек, анан каякта ким өстүрүп атат, ошонун баардыгын чагылдырып, үйрөтүп, семинарларды өткөрүп, келгиле деп чакырат баягы. Болгон көчөттү сатып иштин эле максатында эмес да. Мен эмнеге ыраазы болуп атам? Алып келип берди, өстүрдүң. Бышкандан кийин анан сен биздин өзүбүздүн базардагы баа мындай чекене саткан баага караганда сен дүң алган бааң базардагы баадан да кымбат жогору болуп калат. Мисалы караколдо алып туруп анан сен көп көлөмдөгүн сен алып кел деп атасың да. Тоннаң барбы айланайын. Молодец. Эмкиде 2 тонна алып кел деп туруп алып туруп анан сатып атпайбызбы? Дыйкандарга эң негизгиси тапшырганда маселе болбош керек да. Өстүргөндө сен азыр мисалы үчүн жарнама кылып атабыз да. Мисалы үчүн мен деле тааныш билиштериме мен жеп көрө элекмин мунучу. Бирок азыр силердин мен жанагы бухгалтерия эсептерден элечи уже эле айтып атам да, тик депчи. Давай тик, мына сбыт бар, гарантированный сбыт бар депчи. Элге, дыйкандарга сбыт керек. Бизде Ак Суу району билесиң да, картошка менен негизги көлөмдүү картошканы Ак Суу району чыгарат да. Калганын дүп чыгарат, жети өгүз чыгарат, анан тиги Кочкор, Кочкор району чыгарат да. Элдин баардыгы тең картошка тигет, бирок четке кете албай атат да. Жакшы баада кете албай атат. Эмнеге дегенде башка элдер ошол нерсени өстүргөндү үйрөнүп алышты дагы өстүрүп атышат. А сен моуну башка элдерди итак эле буга чейин бар болчу бул нерсечи. Бирок бизде азыр даамы дагы анан сен таптың да жолун. Бул неме экен да? Жолун таптың да. Картошка деле, клубника деле айыл чарба немеси да, продукциясы. Бирок туура подход жасаш керек. Бул нерсенин аркасынан биз чынында күйүп атабыз. Бирок аны айтпайбыз да. Ал жакта калат да. Биз жүктөп атабыз, кетирип атабыз. Ошол рынокто жөн эле айланайын, Бектемир кел, могу рынокко сат деп эч ким бербейт. Күрөш да. Война кадимгидей. Атаандаштык ушунчалык. Азербайжандын клубникасы кирет, бааны сындырат. Казактыкы кирет, бааны сындырат. Орустардын өздөрүнүкү бар. Ошентип анан биздики ошо хотторун жасап, реклама кылып, анан бул жерден келип дыйкандарың менен ызылдашасың, дыйкандарың жакшы өстүрбөй коет. Анан майда монтип подпленкага өткүлө десек өтпөйт, жерге өстүрүшөт. Бирок Кыргызстандын клубникасы даамдуу деген бренд бар уже. Анан менин максатым көлдүн сезону башталганда көлдүн клубникасы башталыптыр деген Россия боюнча билиши керек алар. бренд болуш керек. Могул айдан баштап көлдүккө келет дегенде. Ой, көлдүккө келиптир, көлдүккө депчи. Арбуз учуптур дегенде эле. Арбуз учут. Жок, мында бар да. Шамалсайдыкы деп. Шамалсай. Ошо окшогон. Ой, бул көлдүккө башталган турбайбы? Көлдүн клубника, көлдүн сезону менен көлдүн клубникасында иштейбиз депчи. Анан мына бизде азыр кече күнү эле ачылыш болуп, азыр Асман шаары деп атпайбы? Ал курулуп калып болсо вообще чоң мен ойлоп атам. Крупный бизнесмендер туризм аркылуу келишсе, бул мүмкүнчүлүк да. Бул жактан келип могу клубниканы жеп көрсө, ой мен клубника сатмакчымын деп деле айтышы мүмкүн эртеңчи. Клубниканы мага жөнөт, мен деле сатам депчи. Россияга
Жок, азыр дул. делечи мисалы үчүн келет экен. Тигинден мынчаны бергиле, мындан мынчаны бергиле деп мисалы үчүн араб өлкөлөрүнө деле сурап атпайбы? Бирок бизде ага жетишерлик көлөм жок. Объем жок да. Качан биз жалпы мындай бир жакшы багыт, мен ойлойм да, бек муну регион менен иштетиш керек да. İşte керек, ооба. Жанагы кластердин маселесинде өтө буган басым жасап, өкмөт каржыламайын, бул нерсе өнүгүшү кыйын. Мисалы үчүн мен өзүм өстүргүм келип атат да. Мисалы үчүн Тилек азыр өзүнүкүндө 3,5-4,5 гектар өстүрүп атат. Ар бир дыйкан аракет кылып атат, бирок өзүнүн баягы саналуу капчыгына жараша эле да. А качан өкмөт мындай, ай, келгиле деп туруп жанагы, мисалы үчүн сен кластерде, сен ошакта бир негизги иш алып бара турган адам болсоң, сен айтасың да, могу региондо мына монча адам кызыктар. Ооба. Туурабы? Ошого мына программа менен, бизнес план менен жакшынакай менен план түзүп туруп, акча бөлүп бериш керек. Şu bölüp beriş керек. Элге акча бөлүп бергенде, ошол эл ошол акча менен жанагы нерсени жасайт дагы, көлөм чыгат. Анан ал багып атпайбы? Өзүнүн аркасында канча үй бүлөгө иш берет. Ал үй бүлө бирөө иштесе, үчөөнү багат, үчөө иштесе, алтоonu багат дегендейчи, туурабы? Антип мындай бир жакшы багытта иш алып барбаса, баягы чаржайттык көп да биздечи. Азыр эми күзгө бул жакка дагы клубника тигем деп атпайсыңбы? Ошол жерге бизде дагы бир 3-4 сорттор бар. Италиядан келе турган жакшы сорттор бар. Ошолорду дагы эксперимент катары берели. Аны дагы тигип көргүлө. Бул азыр Турциядан келген Альбион сорту. Бул жерде Мицунова деген сорт бар. Клери, Джоли, Априка деген бар. Азия бар. Ошолорду дагы тигип коюш керек да, себеби дегенде бул мисалы Клери деген бул биринчи бышат. Андан кийин Азия менен Альба бышат. Мицунова бышат. Ушинтип убакыттары бар да өзүнүн быша турганчы. Анан өзүнүн ар кимисинин өзүнүн Улап кете берет, улап кете берет. Анан карап, может, өзүңөргө ылайыктуусун тандайсыңар. Мен Кийин жана кызылгачы. азыр сортторду айтып өтпөдүңбү? Анан бул Тилек менен дагы барып өткөндөргө уурашып өткөм. Анан Тилек менен бул Ак Суу районунда дагы бизде группа ачып койгонбуз. Клуб Малина Ак Суу депчи. Анын ичинде дагы эмебиз бар, жамаатыбыз бар ужечи. Баягы бираздан тигип уже баягы түшүмүн алып аткандар дагы бар. Алар да кеңешин айтып анан эме кылалы деп атканбыз. Могу келаткан 10-нан кийин Тилекке барып атайын. Жанагы мындайча айтканда Клубничиктер. талпаны ээрчитип алып барып Тилектикинен көрсөтүп келейин деп аткам, Чолпонду көрсөтүп келейин деп аткам. Анан жана сарайды бузуп атабыз деп едим бек. Сарай бул тияка чейин болчу да узун. Улам бөлүп бузуп келатабыз да, бул баягы эски сарай. Моякта толугу менен алып, мояк бир 2 гектар жер болот экен. Түшүндүңбү? Анан 2 гектарды ошо кеңеш керек болуп атат да. Карагатта көчөт эме буйртма берип койгом, Саруугачы. Миң Азаматкачы. Анан бул жер күнгөй болуп атат. Эмне кылышым керек? Жер момдой болуп атат. Кандай кылсам ушул жерге же клубника отуруш керек, же малина, же карагат. Бул жерди освоить этиш керек турбайбы? Могул жерде толугу, моякта бүт техниканын баардыгы тең өзүнүн ордуна кирет да, монун баары алынат. Толугу менен бак болот мына момдой эле. Бирок бул жака чейин нөмө жемиш болот да. бак болот. Ушул жеке Жакшы бир эмеси карагат, же малина, же клубника. Же клубника. Биринчи очередь бул жердин маселеси почва экен да. Эң негизгиси момдой болуп атат. Тетияктагыдай эле. Кара топурак менен толтуруш мончалык оор да аябай эле. Ооба. Менин оюмча өткөндө бир сүйлөшкөнбүз беле. Горшокторго болобу, ушундай бир субтрат болобу, же торф болобу, атайын ошондой бир проектлеп жакшылап кеңешип агрономдор. Эгер андай горошок боло турган болсо, лучше голубыйка го дейм. Ооба. Кислый торфтон алып келип. Эгер бул горошок отурган болсо, ана жерге кара топурак менен боло турган болсо, бул менин оюмча өзү бул ягодалардын эң жакшысы пайда түшкөн жагынан, анан эрте түшүмгө кирген жагынан бул клубника. Эң жакшы, эң пайдалуусу. Бунун гектарынан түшкөн пайдасы дагы, эрте бышкандыгы дагы бул мындайча айтканда башка мөмө жемиш быш электе бышып атпайбы болчу. Азыр мисалы көп черешня, өрүк баары бышып калды. Ага чейин клубника бышып бүтүп калып атпайбы. Ошол жагын клубника. Малина деле бул жерге эгер моундай кылып
топурагын даярдап кылса, бул жерге в принципе малина деле капельный орошение кылып малина өстүргүзсө деле болот. Бирок эгер агротуризм бар болсо бул жерде ар ким сыгыш керек. Бирок ар мисалы үчүн ассортиментке малина болуп атат. Азыр мунун бояктан билбейм, аяка чейин жетебизби билбейм, бирок монун астында 80 сотый жер бар. Түп-түз. Мурун атам абрикосты алып келип туруп абрикос тигип көргөн да. Бияка абрикоско узук болуп калып экен, абрикос өспөйт экен. Анан өрүк да тигип көрдүк да, эме дагы черешня да тигип көрдүк, өспөйт экен. Үшүп калабы кышында билбейм. Башка өсүп атат карайсың, бүт баары эле башка өсөт экен. Карагат укмуш өсөт экен. Биякта карагаттарды былтыр алып келип тиккем, карагат укмуш өсөт экен. Мына азыр малина тигип атабыз. Малина болсо мурун эле мен бала кезде суунун жээгинде илгери орустар баягы балча электер менен келип отуруп жүргөндө тигишкен окшойт да. Токойдун жээгинин баары тең бүт малина болчу. Анан кийин баягы жапайы болуп анан мал көбөйгөндө бүт талкалап жок болуп кетти окшойт да. Малина бияка өсөт, аны билем. Өзү көзүм менен көрүп эле ошо менен чоңойдук да, терип элечи малина варенье жасап чоңойгонбуз. Карагат өсөт экен. Клубника өсөт экен. Анан боякты азыр мен бир айда толугу менен дайындап бүтөм. Анан ойлоп аткам, сен жана өткөндө сунуштап кетпедиңби? Торф менен же дагы бир нерсе менен деп ойлоп атам да, кара жер топурактан алып келип, гумусту аралаштырып, анан 50-ге 50 эле лумкаларды казып эле клубника отуруш керек. Анан биякты айдалса, трактор менен айдап салабыз дейм. Айдап туруп жанагындай кылып дорожкасын көтөрүп туруп, үстүнө кара топурак менен эле клубника. Карагатты болсо жанагындай казып туруп эле ошого эле отургузсак, уже бир аз ылдый кирип алгандан кийин тамыр алып Эми бул жердин багыты агротуризм болуп атпайбы? Мен ойлоп атканым ошол да. Келгенде реклама үчүн дагы, мисалы бизде малиновый, клубничный, смородина, сад бар. Кирип балдар көрүп, жеп, эметкенге өтө жакшы дейм да ошол.